Oraga байланыштуу баарында почти баарында ашар боо жок десем болот. Бул эми буга берген экен да. Мындан пакет боюнча бул сол сатты. Бирга бирикте да. Yaxşı fayda alıştık paket satı. Bunlar aşağıdan buğanı adamda 5% aşağı aldı. Ben de 5% aşağı aldım. Bunlar yaxşı ve satıp kettiler. Arıçılık hazır yaşlanan yaş ötüp kalan olsa hem köpçülüğe kirip olar. Bizim ayıldan, başka ayıldan, bu rayon boyunca olmasa leylek var. Kebiringizdeki tuğra kelbeye kalışı mümkün de. Sen bir yerde emniyeni sorup atat. Ошол технический паспорт дейт. Ошол арыны кармаган складтын техникалык паспорту деген бул силерде кээ бир жерде бар болуп, жерибизде жок болушу мүмкүн. Ал ошо складка барып туруп, мен маселен карастыкка жазып беришим керек. Анын состояниясы мондай кандай дейм, кафеден келби, айырлерде бир оор козгоштар жокпу, канализациясы кандай, суу менен телениши кандай, жарыктыгы, вентиляциясы ушуну баардыгы түшүрүп берип кана үйрөтүш керек болот. Реестрге кирүү баардыгы неметилет. Реестрге кирбесеңиздер, экспорттош. Азыр эми мына бизде реестрдин 2 түрү бар да, айта кетсем, ички реестрди айттым мен. Анан сырткысы баягы ЭЭПтин, Евразиялык экономика биримдиктин реестри бар. Ага bizde buna tanısanızlar gerek, markazda Abdülhakim Aka деген бар, ошол киши кирген. Ошол Казакстанга, мага караганда жакшы билесиздер, Казакстанда кыштатпайт экен дагы, силерден өзү сапалап койгон. Ата кыш узун болгондуктан. Вот ошол киши ошол негизинде бара алат да. Ага уруксат берилет. Справка кадимгидей жазылат. Жолда кыйынчылыксыз өтүп бара алат ошол киши. Эми сиздер кызыксаңыздар экспорт кылам десеңиздер. Анан бирок ички реестрге кирип калсаңыздар жакшы болот. Ушундан бизде акчалар каттык эле. Ар бириңиздер канча яшиктен, кимдер айлыктан отат, бизде болуш керек да бул. Анан сиздердин өзүңүздөрдүн кызыгыңыздар менен реестрге кирип алыңыздар. Бул сиздерге плюс. Андай сыртка чыкканга. Жоқ, осы емес, бұл жеке. Эми мындайда, агар ар бири мында кагазды көбөйтүп жасап чыкканга кызыкпасаңыздар, осонун атынан осо кирсе, маселен, райондо коом кирсе, сиздер мүчө болуп туруп, ушул кишилердин атынан да экспорт жасасаңыздар болот. Мындай да вариант бар. Азыр биздин Кыргызстандын ар бир аракетчи өзүнө идентификационный код алыш керек болуп атат да. 10 жашы болобу, 100 жашы болобу, 200 жашы болобу, ушул баардыгы өз-өзүнө алыш керек болуп атат. Ар бир ветеринарияда, ар бир айыл өкмөтүндө, шаарларда ушул сөзсүз ушул кандай десем, анын саны алыш керек да. Тапшырып койгон, эми жакында келет. Анан бунун Евразияден кичине талаптар салып орнуган экен. Ошол талаптарга менин жетпейт. Капчы стандартына өтүрүш керек экен ал жерде. Анан ошон үчүн азыр биз Россияга, Чеченстанга пакеттерди жөнөтүп атабыз. Доктор жөнөттүк, быйыл дагы калышы жөнөтөбүз. Ошондо бизден ошол биздин жанагы Евразийске өткөн балдар бар. Ошолордун атынан жөнөтүп атабыз. Канчаптын акыркы результаты туура эмес болуп калды, калып кетпей калды. Ошо анализ туура эмес чыгып калгандан. Биз дагы керек болсо барып Хакимбайды карадык койдук. Карадык. Абдул деген. Хакимбай ошол. Ал эми Өзбекстандын карадык койдук деп калды. Биздин Кыргызстандан дагы бир 10 миңдей ары алып чыгып кетти. Былтыр областық территориясына башка мамлекеттен алып келгенге уруксат бар, мисалы үчүн Өзбекстан. Бизде мындай чогулушта каралган да, ветеринарияга айтыла тургандыгы. Өзбекстандын арчылары арысына чыгып атат, ошолордон кандайдыр бир баягы оорулардын чуккандыгы. Шуну же бул запрет барбы, же чыгаса мамлекет ортосунда ошол бизде инспектор койсо уруксат бериши керек.
Сенде ошондо паспортуң барбы, идентификационный кодуң барбы? Бар. Ал жерде ветеринарный справкасы барбы? Бар. Ана көбү. Эгер ветеринарный справкасы болсо, идентификационный код болсо, биздин жогорку жактан уруксат берилсе, болгон иштеке келди. Арычылык боюнча дагы, насколько мен интернетти чукуйм, башка жактарды караймын, өкмөттөр аралык келишим жок да. Значит, өкмөттөр аралык келишим болбогондон кийин Өзбекстанда, Тажикстанда ары киришке мүмкүн эмес. Ошол золотой сертификаты болгондон кийин дагы мамлекеттер аралык келишим болуш керек да. Ары ящиктарды эми 8 рамочный, 10 рамочный, 12 рамочный, 16 рамочный, 24 рамочныйга чейин эмелер чозулуп атат. Эми ошондо мен сиздерден, аркечтердин бир эң барып турган ошибкасын эле айтып берейин. Мисалы үчүн мына ары ящик болсо, мына ары ящик болсо, мына жерден рамга турат да, мындай болчу. Мындай болот. Ошол ушул жерден мына пол менен мына жердин аралыгы, мына рамканын этегинин аралыгы 3,5 4,5 5 сантиметрге чейин аралык болуш керек экен да. Bizde себеби мен өзүмдүн практикамда өтө чоң кездешти. Арылар бар, ящиктер бар. Мына рамка мына полго тийип калган. Ал нерсе где-то бир айга жетпей эле ар кичине келгенде автоматически ойгоп турат. Сиздер өзүңүздө башыңыздан өтүп атса керек. Анан бул ящиктер боюнча эми эң основный айта турганым ошол. Анан мына неме менен мына жердин аралыгы обычно 2,5 сантиметр, же болбосо 1 сантиметр 8 миллиметр. Эгер корпус болсо 1,8 болуш керек. Себеби 12 миллиметр плечик, 4 миллиметр ганимановская решетка. Ошону менен 1,6 болуп атат да. 1,6 миллиметр неме каш керек. Пустой пространство каш керек. Анан экинчи корпустун аралыгы, экинчи корпустун аралыгы. Экинчи корпус. Мына рамка менен, мынанын аралыгы 11-12 миллиметр болуш керек. Себеби ары 4,5 миллиметр. Эки ары 4,5 миллиметр биринин үстүнө мындай каттап туруш керек да. Эгер чоңураак коюп койсо эмне болот? Чоңураак коюп кое турган болсо, жарка мезгилинде мына экөөнүн ортосун кошуп коет. Неме мененчи, ал өзүбүздүн мынча ашча менет да, арга кичине чыгым болот. Эми туритин боюнча мындайдан суроо болуп атат. Туритинде тарбиялоодан мурда күздө башташ керек ишти. Мага мисалы үчүн эрте жазда мага туритин керек деп турган болсоңуз, строительный рамканы күздө соктуруп даярдап аласыздар. Эми күздө даярдап алгандан кийин ушул эле способду колдоносуздар. Дагы арын кысасыздар, бирок желательно туритинге күчтүү семя болуш керек да. Күздүн күнү тарбиялап ал деген себеби күздүн күнү баягы кеч күздө расплоддордон алып келип туруп бир 10 расплоддон берип койсо, 10 расплоддон берип койсоңуздар жетет. Жазда ары ушунчалык күчтүү чыгат. Машиналар бар бизде ошол Туртнева машина бар. Заказ кылсаңар биздин өзгөндө алып келдирип атат. Онда матканы Мына кошунасы бар, Эмин деген. Ошол немеде. Эмин? Эмин деген таанышсыз, Мырзакеде. Орозбаев Билечбек Анарбаевич, Кызылкия шаарынан болом. Бүгүнкү күндө баларчылык өндүрүү боюнча алектенебиз. Бир 5 жыл 6 жылдан бери балчылык менен алектенем. Бүгүнкү күндө балчыларга кичине бир мотивация катары берип кетейин дедим эле. Балчылык кесиптештерге айтып кетет элем. Кызылкия шаарындагы балчылардын шаймандары магазин ачканбыз. Абунойдо масло заводунун кире беришинде
Келечек деген магазин ачканбыз. Номерим 773 63 30 Жаңы аракечтерге сунуштайт элем. Ошол жерде көп нерсе шаймандары бар, арияштары бар, пакеттер бар. Ошол жерден келип сатып алып кетсеңиздер болот. Бүгүнкү күндө энелик арынын сүттөрү бар. Ошолордон алып пайдаланыңыздар. Прополис бар. Перга, пыльца деген нерселер бар, алып пайдаланыңыздар. Мына энелик ары боюнча бизде бүгүнкү күндө Бакваст, Карника деген эне арылар бар. Эрте жазда апрель айларында келип, ошо эне өнүктүрүү боюнча эне арылардан алып пайдалансаңар болот. Мен Андалипов Жолдош, Ноокат район ынтымак айыл өкмөтүнөн келдик. Бул жерде Кадамжай районунда бал челекчи боюнча чогулуш болуп аткан экен. Ошол чогулушка келип катышып, элдер менен сүйлөшүп, жаңы арычылык жолдоруну дагы жакшы түшүнүшкө, арычылык бизнестерди көбөйтүшкө, ошол нерселерге кызыгып келип, ушул чогулушта катышып отурат экенбиз. Бул арычылык эң жакшы таза бизнес. Бул Алладан биамир болбой турган нерсе. Алладан амир болот. Аракет кылсак, барака пайыздуу, таза, эң жакшы таза бизнес ушул. Бүт көргөндөр кызыккыла, бал челекчи болушка, ары багышка жакшы нерселер, ушундай нерселерди Кыргызстаныбыз өнүккөн жакшы болот. Мен Акимбек Фердос, ошол Кадамжай бал коомдук бирикмесинин мүчөсү болом. Ушул мына азыр мастер-класс өтүп атат, арычлар боюнча. Өзгөндөн келип, Еген Кулова мастер-класс өткөрүп атат. Бул арычылыкта кандай яшиктерден башташ керек, кандай балчылыктерди кармаш керек, кандай породаларды кармаш керек, качан пакеттерди, ары пакеттерин бөлүү керек, ушулар боюнча кеңири түшүндүрүп атат. Бул жерде азыр негизден Ош областынын Ноокат районунан, Араван районунан, Кадамжай районунан, Кызылкия шаарынын арычылары чогулуп, бул жерде жалпы мастер-класска катышып атат, керектүү тиешелүү материалдарды алышып атат. Бул өтө жакшы. Эми бул жерге катышам дегендер болсо, баардыгы катышса болот. Баардык арылчылар үчүн бул эшигибиз ачык, дайым бизге катталып, биздин номерлерге катталса болот. Основной жаштар болсун. Ошол сен канчага бересиң эми ошол семьяны? Эмнени? Арген алды. Мана караганда, мен былтыртан бери жерден бакырган себеп ушул. Ушул чогулса мен айттым, искусственный кылайлы. Шуматкалап билет. Алып кеттим, мисалы Квантикага берейин ошол 20 чогулган пулга. Кыйналбай. Ар бирибизге биттеден матка берип дейли мисалы да. Биттеден матка чыгарып бер, сиз ар бир немеге арчылар. Эки чыгарып берсе. Жа мындай да Аксакал бир 2 айдан жакын. Жакын алып келип койгула. Основной бул жерде кооператив сен иштетишиң керек да. Аркичтерди чогултуп, давай неме кылып туруп, ошол жерден бир балдарды алып келип коюп. Мисалы үчүн азыр Аксакал 80 сомдон деп атабы? 80 сомдон. Силер өзүңөр ар бириңер өзүңөрдү коюп туруп, бир адамды шайлап, мисалы үчүн бир 30-40 госпиталка растап койсоңор, госпиталка растап койсоңор. Бул себеби мүчө сатып атат, өзүнүн акчасы кетип атат. Арыны тамактандырып атат, күчтөндүрүп атат, ага мээнет кылып атат. Ошон үчүн муну неме сакташ керек. Эгер ошондой кылып баардыгыбыз өтөм дейт болсо, Аксакалга деле жетет, силерге деле жетет. Мен олар мисалы матка чыгарсын кәдімгідей қойылады. Мен ондай қойдым, 40 та тозар қойдым, 40 грамм бір күнде не берді. 5 матка. Бардыңызға рахмат, şu бүгін çoğulup кішіне біріңіздер танышып, анан кейін тәжірибе алмаштан келгеніңіздерге, анан екіншіден Егенбердіге ушул биздин ана чогулушка катышкандардын анан кейін катышпай, шарды жок болбой калган коомдун мүчөлөрүнүн атынан сизге рахмат. İşingizge iyilik. Tanışıp ettim. Benim atım Busturmanov Егенберди. Ben Özgün rayonunun Mırzeki aile hükümetinden geldim. Kадамжай Kızılkaya şaharlarına жаш аракечтерди үйрөтүү боюнча кичине болсо да ушуларга
түз багыт берүү боюнча. Анан эми өзүм иштегениме 33 жыл болду быйыл. 33 жылдан бери ушу арчылык менен иштеп атам. Азыр эми өзүм матка болотмун, матка чыгарабыз, ары чыгарабыз, Россияга пакет жөнөтүп атабыз. Эми Кудайга шүгүр, анан быйыл ушу кызыл кыялыктар, кадам жайлыктар чыгангандан ушуларга келип иштеп анча-мынча. Жакшы жылып кетпей атат. Анан пассивный деп атабыз. Өтө пассивный. Пассивныйлыгы кече күнү мен 62 адам менен сүйлөштүм да. Чогулушка 40ка жакын адам келди. Сүйлөбөй тургула. Бул деген алга группада туруп дагы зритель болуп атабыз да. Душасы менен аракат кылайын дегендер келип атат. Анан туура бир 6-7 адам айтты. Бирөө алга умрадан кеп калыптыр. Ondan keyin biri Rusya'dan zorladı 2 bala. Gruppada dedi da açsam. Men biz Rusya'ga kelip bolgıdı. Algı emeğe tartsanızlar WhatsApp'tan bolsa jönötüp koyuңуздар. Эми ошого ардыңыздарга денсаулык каалайм, аманчылык каалайм. Кээ бирде индивидуальный чыгышыбыз мүмкүн, кээ бирде группага чыгышыбыз мүмкүн. Анан жооп берип коюңуздар, сакоо болсоңуздар жазыңыздар. Басқан жеріңізде насал қойылып жүріңіз. Біз алышы сізден пайдаланылайды, ға? Құдақа, ана кейін. Емі, бүгінгі менен де бүтіп қойды. Өзіңіздер ойыңыздарды айтыңыздар. Дағын арада бір ойлар болса, Егенбердіке дағын өзге оқшаған опытнилер барды. Анан өзіміз таныған секретуарлар барды. Дағы бір күн айтсаңыздар, бұл айды емес, кейін айда. İş başlangıç attı. Çakıraylıktağı ana auditoriyanın kengeytinizler. Ona birinci etajdağı çoğun zalga oturaylık. Onda da men qoğumga müşe olup kalıpman.